студенттер, эгер татыктуу билим алам десеңиздер, Оштууга тапшырыңыздар. Мына мен Ош технологиялык университетине тапшырдым. Анан эми мен өзүм ушул окуу жайдын бүтүрүүчүсүмүн. 1990 жылы ушул окуу жайды автомобиль жана автомобиль чарбасы деген адистик боюнча бүтүргөнмүн. Анан эми университет жөнүндө айтып берсем, университеттин баш аты 1963 жылга таандык. Ошо 1963 жылы ушул университеттин башталышы ошол убактагы Фрунзе политехникалык институтунун Оштогу кечки факультети болуп ачылган. Жаңы ачылганда даже өзүнүн мындай имараты да болгон эмес, ушул жердеги Ош шаарындагы окуу жайлардын имараттарында ушул өзүнүн билим берүү ишмердигин алып келген да. Башында башталганда ушул кечки формада гана сабак берилген. Себеби дегенде бул жерде ушул ишканаларда өндүрүштө иштеген жетекчилердин көбүнүн баягы жогорку билими болбогондуктан ошолорго кошумча билим берүү үчүн ушул жерде ачылып, негизинен кечки формада билим алган. Күндүзү ошо жетекчилер, өндүрүштө иштеген кызматкерлер өзүнүн ишинде иштеген да, кечинде сабакка келип билим алышкан бул жерде. Ошол башында биринчи ачылганда ошо кечки форма боюнча окуганда бир 3 багыт боюнча билим берип аткан болсо, адистер даярдап аткан болсо, азыркы мезгилде Атышев атындагы Ош технологиялык университети бир 30дай багыт боюнча адистер даярдайт. Негизинен университетте азыркы убакта 7 факультет бар, 2 колледж бар бизде, 3 институт бар. Анан мен ойлойм, Ош технологиялык университети ушу Кыргызстандагы ири университеттердин бирине кирет. Техникалык багыттагы университет болуп, мына Кыргызстан түштүгүндө жалгыз, жападан жалгыз окуу жай. Жалал Абад, Баткен, Ош областындагы өндүрүштү ушул жогорку билимдүү адистер менен камсыз кыла турган ушул жалгыздан жападан жалгыз окуу жай. Анан эми биздин университетте ушул транспорт багыты боюнча, энергетика багыты боюнча, курулуш багыты боюнча, азыр мына экономика багыты боюнча, ушул табиатты коргоо багыты боюнча, маалымат технологиялары боюнча жана башка көптөгөн техникалык жана технологиялык багыттагы адистер даярдайбыз да. Анан университетте эми азыркы убакта ошол негизги баягы негизги багыттардын бири деп эсептелет. Бул ошол сырткы байланыштар. Себеби дегенде азыркы убакта глобализация мезгили, биз баягы өз алдынча болуп, өзүбүз менен өзүбүз отуруп алсак болбойт. Ошондуктан сыртка чыгыш керек. Университетте мугалимдер чыгыш керек, сыртка студенттерибиз чыгыш керек. Ошондуктан бизде университетте 5 борбор иштейт азыркы убакта. Корея тил борбору бар, Кытай тил борбору бар, славян борбору бар, мамлекеттик тил борбору бар, анан америкалык ресурстук борбор бар. Ошол борборлордо негизинен ошол сыртка байланыш жасоо үчүн негизги маселелердин бири бул тилди билүү да. Ошондуктан ошол институттун аты дагы ошол тилге даярдоо, анан эл аралык билим берүү программалары боюнча институт эсептелет. Азыркы убакта университеттин ошо сырткы байланыштары аябай жакшы. Көп мамлекеттер менен байланыштарыбыз бар. Өзгөчө мына ошол Корея, Түштүк Корея Республикасы менен дагы окуу жайлар менен байланыштарыбыз жакшы. Мына кече жакында, мына кече күнү биз сүйлөштүк. Университеттен ушу 8 адам Кореяга кетти. Анын 4-өө ушул биздин адистиктер боюнча бюджеттик негизде окуганы кетти Түштүк Кореяга. 4-өө ошол баягы 1 жылдык убакыт менен кетти. Бирок 1 жылдан кийин алар ушул жакта экзамен тапшырышат. Экзамендерин ийгиликтүү тапшырса, андан ары дагы улап ошол жакта Түштүк Кореяда окуп калганга аракет кылышат. Университетке кабыл алганда баягы жалпы эреже менен кабыл алабыз. Жалпы эреже дегенде ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча кабыл алабыз. Анан бюджеттик орундарга ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы анан баягы кошумча предметтерден менен алабыз. Анан эгерде ошол былтыркы жылкы эреже боюнча кошумча предметтер менен дагы эгерде ошол бюджетке тапшыргандарды толтура албай калсак, анда ошо баягы жалпы сертификаттын негизинде эле ошол балына карап туруп кабыл алабыз. Бирок сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты болуш керек, баягы БОСОГО балынан жогору болгон сертификат керек.